Dostları bekte körüp dedi kalmauka jetpey. Degen şumaqtari ешқашан мыйымдан кетпей. Кетпей de give me beat. Assalamu alaikum dostlar, biz bugün Almaty şaharındabız. Биздин кезектеги конок Pop MMA жылдызы дегеле Орто Азияга таанымал Марсель Нурланбек уулу. Биз азыр Боолан Шолак аренасындабыз. Бүгүнкү эң башкы беттеште Марсель Кыргызстандын намысын коргойт. Андыктан биз менен болуңуздар. Sen buyurun kaçın. Buyurun abi. Bir satmak yok da. Menden уже татлы да, бирок эч кое. Жок. Жанагы Москвада татлы бар. Көрүп турсуз сен бир. Орустар тартып кетти го, биринчи мени тартып. Почти миллион просмотр алды го, YouTube документте. Кандай азыр? Соперник кандай жакшы? Соперник Орто. Силер азыр футболка барбы? Силерге качан үстүмөргө октагон кип алсаңар керек да, аз барганда алып берем. Неге дегенде веселкага кое бербейт да мындайчы. Азыр 2 миң болсо. Бул кандай лига? Жакшы лигабы? Нормальный лига. Самый большой гонорар го. Эң көп гонорар төлөрөм. Видео тартылтабы же жөнүп? Тартылып. Футболканы кип алайын. Кип берем, естественный болгон наоборот жакшы бизге. Өзүң калагандай. Чисто, натуральный да. Ким кандай экен? Мындай. Бизге ушул элдер ушундай жашоодогун жакшы көрөт экен да. Конечно. Карапайым адам любой адам жакшы көрөт да. Бул полный эле ММА да? Жок, кикбокс. Кикбокс. Жок, бирок октагонда кикбокс жок да. Мен ошого таң калдым. Неге кикбокс правила коюп берип атышат, түшүнбөйм. Бутка да кире албай кыйналып кетесиң да. Бутка кирсең болбойт деди. Еще мага келди да. Бутка кирген болсоң, полный гонорарың алып коет деп ошентишти да. Билбейм, может коркутуп аткандыр, может реально билбейм да. Көрөт башлап көрөт да. Ушу береличи. Азыр уже аренадан толуйн деп калды. Казакстандын аренасы. Нормально. Жакта канчадан бересиз? Казакстандабы? 4 күн болду. 4 күндөн бери. Москвада очук. Негизи өзүң Москвада эле окшойсуң көбүнчө. Попумада окшойм да көбүнчө. Тыңбай бой болуп турат Москваданчы. Акыркы время бирок Москвада эмес, көбүнчө биякта урушуп атам да. Казакстанда уже экинчи боюм, декабрда уруштум. Азыр уже Кыргызстанда уруштум. Кыргызстанда өзү 3 жолу урушуп көрдүм. ММАдан 2 жолу октагонда уруштум. Анан 1 жолу UFC уруштум. Мен өзү ойлоп аттым эле бир миллион деп, билбейм. Миллионго кичине эметпей калды эле. Нарак бирактан спонсор кичине миллионго жакындап беришти да. Ошондойдон чыгып кеттим. Бирок досум да урушат. Стал. Жок. Досума суу, майда чүйдө ала кел. Не дейсиң ата? Жок, мындай сөйле. Кола энергетик жанагы 2 энергетик алып келдим го, ошондой энергетиктен ала келгин да. Утуш керек, главный утуш керек, гонорар өркөсүн. Эмеде урушат турбайбы бир актерда? Кийинки бой ошо менен эметип атышат. Если жакшы гонорар берсе, ана чемпионский пояс БМФ деген бар го. Короче, хайповый UFC'de de var, hardcore'da de var Alpos. Azayım Octagon'da olmuş bu. Bu şekilde mi aldın mı? Ha, nereden laf geldin mi? Yok, tabii olmadı. Su biçkileri.
Mo çekolun nemesini, karapasını salып koyduk kanki. Lokan берген кезде спонсордан болды. Сен де жоқ берген үшін. Маке, mo главный емес, енді спонсордан бұл. Не бар? Маркар деген. Маркар деген неме, машина сатышады автосалон Москвада орыстар. Мен өзім айттым. Шундай дедім, бұлар ушу толстовкасын беришти. 100 000 ақша ашты да. Просто мен өзім қанша деп сұрашты, 100 000 берсем сразу потоп қойшы. Дағын bir магазин бар, Бекпол маркет деген. Хал iPhone 15 берген. Короче, şu екі реклама алып жүрді. Оны досым футболкасын қайдады да. Андың ақшасын төлеш керек дегенсің. Жақсы ұтылайла жігіттер. Омин. Жақсы жеңістерге жетелі. Досымнан ұтыласын енді ода қалап насип қылсын. Бізден қолдан кешіп жүз қарекет қылады. 5 травма. Главный 5 травма. Самый главный. Күріштөрді алыңар бе? Всем ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен 1997 жылы туулгам. Жалал Абад областынын Базаркоргон районунда Көк Алма деген айылда өскөм. Кичинекей мен тренировка кылган эмесмин. Мен кичинекей кезимде мен жакта возможность болгон эмес тренировка кылганы. Зал жок эле. Ошого тренировка кылган эмесмин. Залды 21 жашыман баштагам. 21 жашыман баштагам. Москвада жумушка баргам. Иштеп жүрдүм. Скалатта иштедим, грузчик болуп. Повар болуп, ресторанда иштедим. Дворник болуп иштедим. Дворник болуп 3 ай иштегем. Биринчи барганда, Москвага барганда. Ушундай эл катары эле. Биринчи барганда подвалда жашап, ошентип иштеп жүргөм. Анан кийин Москвада кичине спортко кызыгып, бойго келип калдым. Ошо азыр Кудайга шүгүр, баары жакшы. Кыйынчылыктар өткөндө ошо иштеш керек, семья багыш керек. Үйдө эң чоң менмин. Атам менен апам мен өзүм жалгыз карайм. Братчикам бар, карындаш эжелерим бар. Полный семьяны мен өзүм жалгыз багам. Атам менен апама үй салып бериш керек болчу. Ошол моменттерде үй салып берип, өзүмө полный нерсени өзүм кылам. Ошол себептен мен де эч качан спонсор болгон эмес, эч качан бирөө жардам берген эмес. Ночь грузчик болуп иштейт элем, ден жанагындай подработкага чыгат элем. Короче, акча иштейт элем да. 2 саат тренировка кылат элем. Калган только иштейт элем, пахать эдет элем, чисто акча үчүн. Ошентип кыйынчылык күндөр өткөн баштан. Мушташ баштаганда 2017-2018 Любительскийде урушуп жүрдүм. Любительскийде бир 300дөн ашык турнир өткөзгөм. 300дөн ашык. Грэплинг, ММА, самбо, боевой самбо, барбана пойсак. Спорттун баардык түрүнөн күрөшүп, урушуп, баардык нерсени көрдүм. Анан профко өттүм. Профтон кийин ППММАга кирип кеттим. Ошентип ППММАда урушам, профто урушам, ар кандай. ППММА профко караганда көбүрөөк акча берет. Чоң сумма. Мисалы, ППММАда урушуп жүргөн байыстарды немеден дагы башка лигалардан көп сумма төлөйт да. Мисалы, ППММАдан профко келсе уже чоң сумма төлөйт. Ошол себептен мен ППММАда көп урушуп жүрдүм. Анан кийин Кыргызстандын лигасы AFC'де урушканда чоң сумма акча берди. Чем немеге караганда. Мисалы, AFC 2+2 прилагать этсе, AFC андан чоң сумма прилагать этти мага. Хардкорго биринчи бойго заменага чыккам. Григорий Билаев деген соперниги травма алып калган. Биринчи бойдо ошентип өткөздүм. Экинчи бойдо дагы 66 килограммда заменага чыктым. Адико урушуш керек экен, хардкорго контракт алып, ошо соперникке урушам деп даярданышкан экен. Бир жума калганда травма алган окшойт. Бой отмена болуп калды, заменага бала керек деди. Анан анда дагы 2 күн калганда мен чыктым бойго заменага. Хардкордо 2 боюм тең заменада урушкам. 2 бой уруштум, анан сразу претендентский пояс берип атат. Претендентский пояска гонорар сүйлөшө албай атабыз азырынча. И октагондон претендентский пояс берип атат, гонорар сүйлөшө албай атабыз. Профко келгенде тажиктердин лигасында урушкан FFC деген бир лигада 15 000 акча берген.
15 мың кошкам. Андан кийин секинден жакшы болду. Азыркы учурда миллион арақ берек. Hey, Dana White, I ready anytime. Give me contract. My name is Marcel. I'm from Kyrgyzstan. Give me contract. No fighter Kyrgyzstan. Dana White боюнча билбейм, азырынча пока уже неме деле жок, жанагындайчы. Барып урушам, анан мынтем дегенче, если возможность болуп калса, барам. Мындай Америкага барып калсам да. А так бул жактан деле шүгүр. Жок, ошо жазга деген сарачымбы? Мага эмес, башка тааныштарга жазган экен. Сен аркылуу интерес болгон. Короче, матчмейкерден жазды деди, матчмейкер менен жазыштабыз деди. Анан матчмейкер айтыптыр, бир бой өткөсүн, мындай күчтүү бир боец менен урушсун, сразу бой беребиз дептир. Өзүбүз Америкага полный расходун көтөрүп чакырабыз дептир. Еще Америкадан бирөө жазган мага, бир лигага, Past UFC деп. Анын гонорарын сүйлөшө албай калдык да. 5+5 деп жөнөттүлө, анан мен барбай калдым ага. Анан ошондайынан барбай калдым, ушпай калдым. Мен Кыргызстанда урушкан эмесмин да мен башында. Мен көбүнчө Москвада урушкам, анан башка жактарда көп урушкам да, Кыргызстанда көп урушкан эмесмин. Кыргызстанда кийин эле ошо октагон биринчи барганда уруштум. Андан кийин экинчи барганда уруштум. Анан AFC'де уруштум. Гонорар жакшы бериштиле. Эң биринчи эсте калган жеңишим Бишкекте, Египет менен урушканда 8 секунд болевой. Самбишон года алдым. Ошондо самбишон вечера болгон. Андан кийин самбишон годаны алдым. Все, Марсель Нурланбек, да? Ага. И второй. Талабек Бексултан. Вот двоем, брат. А это Бексултан тоже боец, брат. Да, я понял. И Мешлекулов Полот. Да, еще один будет, брат. У меня 3 секунды. Кто? Как зовут? Нет, сейчас, потом. Как зовут? Дастан Бекен. Все, я его вообще знаю. Что там? Ты откуда? Таджикистан, да? Мы болеешь за меня, да? Да? Да, он. Болеем за Смешни. Болеть за меня. Болеем за Смешни. Знаешь, да? Да. Жанна гülüyorsun. Райзолка, брат. Райзолка, брат, райзолка. Дегенді қырдан кешкенді ғой. Ағызды ғой. Качество Tutarını da görsün dostum. Таджикистан, красавчик, брат. Все, никогда не бывает плохой. Нация бывает Видно, да? люди, да? Скажи, что камень плохой, да? Много людей писал. Все, спасибо. Даже Таджикистандық балалар келді.
Az берип койсо акчага аз. Акча берсе, аз берсе ушпайм. Даже хардкор көп контрактка неметет. Контрактың баары ушундай уруш дейт. Хардкорго принципке турушпай калам. Мисалы чемпионский пояска деле азыр Наби менен уруштап атат эле, уже Наби 6 ай дем алат экен, башка соперник берели дейт. Башка соперник беришет, аз гонорар беришет, мен принципке турушпай калам. Даже проходной соперник беребиз деп айтат хардкорчу. Чемпионский пояска дейт, мен принципке турушпайм да, гонорар үчүнчү. Наш делага баргам. Азыр эң чоң сумма берген наш дела. Эң чоң сумма акча. Аны эң чоң наш делага деле матчмейкер звонить эткен мага өзүмө. Амалы инстаграмыма номерим коюп койгом. Звонить этип ушундай Марсель бой бар, урушасың деди, урушам дедим. Чыктым, уруштум, уттум. Андан кийин наш дела давай 4 бой анан мындай деди. Наш деладан кетип туруп эле Правдага уруштум, заменага бокстан. Андан кийин хардкордо уруштум, хардкордо ММА уруштум, андан кийин Арена деген лига бар. Ошондо уруштум, эң көп гонорарды ошол жерден алып баштадым. Сергей Акопян деген Рой Джонстун учениги менен бокстан уруштум. Бокстан рекорд 10-0 болчу, утул элек. Ошону утуп алдым. Ошентип башталды. Анан азыркы учурда наш дела чоң сумма предлагать этип атат. Урал FC бой предлагать этип атат аз гонорарга. Но жакында дагы турнир болот. Турнир Москвада болот экен, кулачкадан болот экен, ММАдан болот экен. Ошого суммасын келише албадык, ошо урушпай калдым. Мен бойлорго өзүм негизи мага мушташкан жагат. Чыга берем. Өтө деле көп неметпей. Тренировкасы жок деле чыга берем. Ушу бойго вообще без тренировка чыктым. Просто чыгып койдум. Ушу 1 саат калганда эле баштайм. Кеч барам да өз бойгочу. Турнир башталып, менин быкытым чыгып калганда. Көйчө ошо азыркы акыркы малда эң акыркыда уруштам. Еще немеде азыр октагондун правиласы ММА правила да. Камил менен ММАдан кулачкадан ММАдан чыктым. ММАдан чыксам октагон өзүнүн немесин пихать этип, сен проход контроль кыласың, бирок удушение албайсың деп ошентишти. Если удушение алсаң гонорарыңды алып коебуз, андай мындай деп ошентишти. Ошол себептен удушение албадым, эчтеке кылбадым да. Мисалы, удушение тартып таштасаң гонорарыңды алып коебуз деди. Бул не принципиальный бой да? Конечно, принципиальный. Өзүңөр билесиңер кандай бой экен. Эми слабый дегенде хардкордо биринчи урушкан боюм азыр RCC'нин гран-присин утту. RCC деген жакшы лига бар. Ошонун гран-присин утту Мага Исмаиловдун командасында. Дагы Fight Night Challenge деген организацияда урушкам. Андан утулуп калган Гриша Мелконян деген бар. Азыр ММА сериянын чемпиону. Бизден кыргыз боецтердин көбүн утту ал деле. Азыркы учурда 2 жолу заштагы уже 3-чү жыл зашта кылам деп атат. Ошо менин бесимде. Күчтүү боецтердин көбүн уткан мен деле. Ну азыр чисто көбүнчө акчага басым жасайм да. Мисалы азыр Камилден башка күчтүү боец тап келсе, неинтересный боец тап келиши мүмкүн. Мисалы күчтүү болушу мүмкүн, неинтересный да. Аны утсаң деле, утулсаң деле эл карабайт да. Мисалы Фара менен утсаң, мисалы Камил менен бекер урушам деген боецтер толтура. Бесплатно урушам. Ну менин досум даже бесплатно, если акча бер десе берем, просто хайптын алыш керек. Азыркы YouTube'да менин досторум, блогер досторум бар, YouTube'га 100-200 адам кирсе прямой эфирге. О, потолок дейт. Силер өзүңөр деле YouTube'да жүрөсүңөр. Азыр канча 62-70 миң адам карап отурду. Нормальный прямой эфирде. Потолок да. YouTube'га любой каналды киргизип көрсөң 70 миң кирбейт. Хайп демейсиң ошо. Хоть UFC'нин немесинде дагы 70 миң көрүш кыйын да YouTube каналда. О, Конор Макгрегор, ну Хабибти мындай скромный боец дейт. Хабиб самый лучший это хайп көп кылат да. Мухаммед Али кылган. О, күчтүү боецтер хайп кылган, просто кичине умныйраак кылып койчу да алар. Ошол себептен хайп любой кылат. Азыр мен мисалы айтат го, мен хайпты жаман көрөм, скромный боецмин дейт. Любой боецке хайп керек.
Любой скромный, не скромный. Хайповой бой берсин, любой урушат. Просто сөз, пустой сөз. Marcel aldın golü Rugurek Marcel. Aldın golü Rugurek Marcel aldın golü Rugurek. Oh papa. İşte Rugurek. Marcel Rugurek. Oh papa. Aldap duruyordu işte. Gör. Koldu çürme, ota, koldu çürme. Marcel isteyu gerek, iştaş gerek. Oşa halka koldu çürme. Marcel özüm ruh gerek, Marcel. Первый номер, Marcel. Aldık koldu cepti. Aldık koldu cepti. Ha, işke. Hazır ol. Arka kol birlikte at, oşa tayar kıl kolunu. Arka kol birlikte at, ota oşa tayar. Sen işke ruh gereksin, Marcel. Tür işte. Marcel özüm ruh gereksin, Marcel. Он устает уже. Marcel aşağıda. Снизу. Sol kol снизу, арт кол снизу. Уважаемые болельщики, это главное событие сегодняшнего вечера. Давайте поддержим спортсмена! Kalk oldu, tayardı kuruma. Aldıdan çıkçı aldıdan be. Or Marcel, or. Or değil. Arkan kol işlemedi. Arkan kol işletsin Abdul. Or. Şaşma. Kaçak kalasın, şaşma.
третий раунд. Вот. Попал, о, хорошо, Марсель. Шичрал, темп, шичрал, темп. Шеш керек, Марсель. Шылтақ, Марсель, шылтақ, басқа шылтақ. Тақай бер, езе бер, чақ-чақ. Марсель, өз, прямой. Коронныйды бітті. Я, попал. Колено. Коронныйды бітті әлі, дады. Bir et kontrol. Tep, Marcel, tep. Karakter. Marcel, minuta kaldı. Marcel, bilev. Minuta kaldı. Kız. Dakatsa, karakter. Хорош! Лучше, Марсель, лучше! Немножко добойно, добойно. Добивание, Марсель, добивание немножко. Добивание немножко, Марсель. Характер, кыргызский характер, Марсель. Он ушыгын. Оша, добойно, сәкин, добойно кылын. Жіберді, қайтан кылын. Ур. Не надо, ур, только ур. Уру керек. Ур, Марсель, ур, только ур, вот так. Уважаемые болельщики, перед тем, как я озвучу решение судей, давайте поаплодируем бойцам. По итогам 3 раундов, единогласным решением судей, победу в этом поединке одержал Марсель в любое время. Нурламбеков! Уважаемые друзья, со мной сейчас Марсель Нурланбек, победитель этой битвы. Марсель, было много сказано до боя. Ты давал мужское слово, что не будешь бороться, но полез в борьбу. Твои мысли сейчас? Мне нужен намыс. Кыргызелин намыс керек. Всем ассаламу алейкум. Кто заболел, кто поддерживает. Всем ассаламу алейкум. И я много не боролся, я так... Контроль был, брат. Что, если я боролся, первый раунд выиграю. Если хочешь, следующий турнир поставь, я первый раунд выиграю. Если проиграю, без него уезжаю. Все нормально. Всегда денежка hareket olması cengiz. Ve bu şey yaptım. Alsan gelin. Sen olursun. Aku sayang, kamu juga sayang.